монтип сыйрыйбыз, анан аны талкалайбыз, монтип. Анан ошону жагабыз. Ат башы район тургуну Бекжан Карипов бир айдан бери малдын кыгын жагып, үйүн жылтып жатат. Аймакта көмүр тартыш. Кара кечеден ташылган көмүр элге текши жете элек. Жок, элдин баарында эле жок, көмүр жок элде деле. Элдин баары эле жүрөт, 1 тоннадан чүрүшөт, анын үстүнө жетет. Ошол, элде деле көмүр жок. Же турук жыргатпады, же тиягы жыргатпады. Кара кеченин көмүрүн ала десек, очерет эле дешет. Качантан бери очерет болуп калганын билбейм булардыкы. Же өкмөтү кызыкпайт, же башкасы кызыкпайт. Карипов үй бүлөсү менен кыштан үшүбөй чыгыш үчүн бери дегенде эле 5 тонна көмүр керек дейт. Көмүргө деген акчасын эбак эле белендеп койгон. Бирок ага бир айдан бери кезек жете элек. Кариповго окшоп көмүргө жетпей жүргөндөр ат башыда ондоп саналат. Алар тезек менен отун бат эле түгөнөрүн айтышууда. Ушул күндөрү кара кечеден ат башыга 70тен ашык КАМАЗ көмүр тартууда. Райондук бийлик менен айдоочулар аймакка ташылган көмүрдү ар бир үйгө 1 тоннадан гана бөлүп түшүрүүгө макулдашкан. Айдоочу Муратбек Жандыралиев ат башыга тартып келген 18 тонна көмүрүн эл жарым күнгө жеткирбей талап кетти. Көмүр алат элем деген дагы далай кишиге жетпей калды. Эми толуп тура айдатпайдат, нары бери бастырбайдат. Баягыдай мурункудай кесек, анан тигиндей мындай деген жок. Эптөө эле көмүр болуп салып атат. Ошо элде көмүр жок болуп атат. Эс алак элде эс алдыргыдай эмес. Түн ичинде келип эс алып алса даңгылдап дарбазаны айлажак туруп алып трассага туура келип атат. Ошо 3 айдан бери эс электим. Ошо элсиз иштеп атабыз. Ошентип 36 КАМАЗга жүктөлгөн 600 тоннадан ашык көмүр ат башыга өткөн ишембиде келип, 1 күнгө жетпей түгөндө. Райондук администрациянын маалыматы боюнча ушул күндөрү элдин 40% гана көмүр менен камсыз болду. Калганына дагы ташылып жатат. Ушул аралыкта биз ГП көмүр менен ар бир 4-күнү кезексиз киргизүү ат башы район КАМАЗдерин кезексиз киргизүү боюнча бир макулдашылган. Азыр ошонун аракетинде ар бир 4-күнү КАМАЗдерди чогултуп, мына өткөн жумада 28 КАМАЗ барган. Бул кечеки 4-күндө 36 КАМАЗ кирди жалпы. Алар ат башыга келип, бүгүнкү күндө элге таратып, элге жеткизип атат. КАМАЗдер менен өзүбүз кошо жүрүп атабыз. Ошо ГП көмүргө барып, өзүбүз киргизип, өзүбүз чыгарып, өзүбүз коштоп алып келип атабыз. Негизинен ат башы районуна бюджеттик мекемелерге 3942 тонна көмүр отуну керектелет. Бул толугу менен камсыздалган. Ал эми элге 12100 тонна керектелет. Мунун азыркы учурда 40%-ын ар жак бер жагында камсыздалды. Күнү түнү бизде тыным жок. Эл качан көмүр менен камсыз болот, ошондон аны токтотобуз. Ага чейин аракеттин үстүндөбүз. Кыргызстандагы эң ири көмүр кени деп саналган кара кечеде иш быйыл 1 айга кеч башталган. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы анын себебин кендеги тазалоо иштерине байлаган. Мекеме кара отунду казуу иштери шыр жүрүп жатат деп ишендиргени менен өлкөдөгү көмүр тартыштыгы байкалып жатат. Нарынды 30% көмүр менен камсыздаган Турук кенинде да ушул күндөрү тазалоо иштери жүрүп жаткандыктан көмүр тартылбай токтоп турат. Быйыл нарында эле эмес өлкөнүн бир катар аймактарында көмүр жетишсиздиги сезилүүдө. Мындан улам таш көмүргө баа кымбаттап, борбор калаада 1 тоннасы 6000 сомго чейин чыгып кеткен учурлар болууда. Ал эми нарында көмүрдүн баасы быйыл 4200-4500 сомдон сатылууда. Мирлан Кадыров, Азаттык.